Патентный система менен бизди ушу менен калтырган оң. Тилек мына именно лично 3 айдан бeri товар ала албай атат. Эл өзүн бакканга сүйүнсүндай. Эл өзүн бакпай атат. Бийлик жумшак жерде, жумшак местеде отурат. Эмне үчүн бизди кам көрбөйт? Эмне үчүн элдин үнүн укпайт? Азыр мен качанка алган кредитти жаба албай 4 балам 4 жагына кетти. Биз доказса эле ошол бүгүн жообун алайлы. Мындайча айтканда чөнтөгүнө жараша төлөй турган шарт түзүп берсе, биз иштей беребиз, налогун да төгө беребиз. Биз налогтон качпайбыз. Булар не кайра шайланбайбы? Ошо ойдон кетип калабы? Же өзү шайлап койгонбу? Болду, пожизненно шайлап койгонбу? Саламатсыздарбы, медиа хабтын көрүүчүлөрү. Бүгүн Бишкек шаарындагы Горький атындагы паркта ишкерлер, соодагерлер митингге чыктыр. Биз алардын талаптарын угабыз азыр. Эмне деп айтышат? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, мен жеке ишкер Аламини базарынан Жанали Ифтирекбек. Өзүмдү тааныштырып кетсем, биздин талаптарыбыз биздики жөнөкөй эле, биздики патент системасы менен калышыбыз керек. Бул менин эле эмес, бул бүткүл ишкерлердин көйгөйү ушул. Патенттик система менен бизди ушу менен калтырган оң. ЭТН дагы, ККМ дагы бул пока биз даяр эмес экенбиз негизи эле. Эми биз, например, патентти кичине көтөргөнгө ишкерлер макул, но ККМ бул ТТН деген болбойт экен бизге. Азыр бул мыйзамы өзү эле чийик экен. Бизди азыр же патент бербейт, штрафы менен баардык жагы менен коркутуп бизди буттук колубузду салык кызматкерлери байлап эле койду. Биз азыр ушунча киши чогулуп атат, бул кишини эч ким кыйнаган жок. Биз мирный митинг кылып атабыз. Биз өкмөткө үнүбүз жетеби десек, биздин өкмөттөн эч ким бизди укпай атат. Биз шайлап, сыйлап шайлаган депутаттар, биз сыйлап шайлаган министрлер эч кимиси келген жок. Значит, биз ушунча кишинин үнүн угайын деген ниеттери жок экен даже. Ушунда мына карапайым элдер мынтип атат. Главный карапайым эл мындай да, патент боюнча калсын деп атат. Патент боюнча калсын. Мына азыр мына мелкоптовый товар албай атат. Анткени барып ККМ анан ТТНге анан государственный органга барып, налоговыйга барып тизмекке кириш керек экен да. Ага чейин азыр ар бир фирма айтат, силер барып туруп өзүңөр регистрация болбойнча силерге товар бербейбиз деп атат. Мына булар тилек мына именно лично 3 айдан бeri товар ала албай атат. Ушул жака эле келгибиз келип атыптыр, мына магазинчиге келип атабыз. Бизге деген вообще патент боюнча эле калсын. Бизге төлөй албайбыз. ККМ аппаратын, ЭТНди биз басканды билбейбиз керек болсо. Бизге анын кереги жок. Биздин кичинекей магазин. Зачем бизге электронный склад? Ошол үчүн элди ойлош керек да. Эл өзүн бакканга сүйүнсүндай. Эл өзүн бакпай атат азыр. Биз деген 30 жылдан бери эмне кылып элдер кыйналып атат. Мына азыр да ушул убакыт менен ушуда келип атат. Мисалы, өкмөт бизге жакшы шарт, жакшы түспөсө бизге эмне кереги бар бизге? Эмне кереги бар бизгечи? Биз эл үчүн биз бийлик турат, мына бийлик жумшак жерде, жумшак местеде отурат. Эмне үчүн бизди кам көрбөйт? Эмне үчүн элдин үнүн укпайт? Мына азыр мына канча киши ишкерлер жумуштук калып атат. Мына азыр ККМ, ЭТН баарына өткүлөй деп атат. Болун бар жумуштук калып атат да. Бизге алып келип аткан эмелер, жанагы ишканалардын баардыгы бизге неме менен алып келип атат, кагаз менен. Ошонун баарын ошолор төлөп атат. Ага кошумча дагы биз 4% төлөйт экенбиз. Ошого жетеби биздики? Жетпейт. Азыр бүт оорукчандар, эркек балдар мына бүт инвалидтер, жакшы өзү ден соолугу жакшы сезбегендер гана калып атат. Жакшы өзүн сезгендер, жакшы өзү башы иштегендердин баары четке кетип калды. Азыр айласы жок, жакшы ден соолуктары барларчы Германияга кетип атат, Францияга, Англияга кетип атат. Туурабы? Азыр жакшы мен азыр өзүмдү жакшы сезсем кетип калат элем. Жакында ушул коркунуч турат. Үй бүлөлөр менен кетип калат чет мамлекетке. Чындап эле. Азыр мен качанка алган кредитти жаба албай 4 балам 4 жагына кетти. Кредитти жабыш үчүн. Туурабы? Биринен бири карыз уланып атат. Бүт чет мамлекеттерге кетип калышты. Мына кредиттин айынан кетти. Биздин энесин аяйт экен, атасын аяйт экен, ушулар жакшы тамак жесе экен, элге окшоп жашаса экен деп туруп, баардыгы кетишти, балдардын баардыгы. Эми ал балдарды качан келет, качан коет биз билбейбиз да. Туурабы? Биз кредит жабылганда келет ал балдар. Ушул эле адамдардан сурап атасыңар силер. Төрт эле мына Акылбек Жапаров келсин ушул жерге. Өздөрү төлөсүн, чоң-чоң ишканаларды текшерсин, таможняларды текшерсин бардыгын, өз ордуна койсун.
Саламатсыздарбы? Мен Дордой Моторсда иштейм, Ташпаева Чынара Шамшиденовна. Биздин бул жерге бардыгыбыз чогулган базарлардан, магазинчилер ушу Бишкекте региондордон келдик. Биздин талабыбыз өкмөттүн бизге койгон налогу биздин тапкан пайдабыздан ашыкча болуп атат. Эл ошонусуна чыдабай келип атышат. Мына жаңы жылдан бери бизге ушул КМ, ТН деген ушундай эмелерди коюп атат. Алар бизге ылайыксыз. Биз мисалы үчүн карапайым эл өзүбүз акча таап, өзүбүз кредит алып, өзүбүз үй бүлөбүздү багып, өкмөттөн 1 сом карыз акча сурабастан өз оокатыбызды өзүбүз кылып атабыз. Өкмөт биздин ушул эмебизге да көз атып, өздөрү жеп, ичип алышып, бизге карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып атат. Бизге туура эмес саясат уюштуруп атат. Эч андай салыктын эмеси кымбаттап кетет. Супермаркет менен баасы бир болуп калат. Анда эл бизге келбейт. Ушунча эл жумушсуз калат. Ансыз деле элдин баарын таратып атат. Европага барып иште, Европага жолаштык, тияка жолаштык деп. Анан ким калат бу жерде? Кемпир чал калат. Барын таратат. Келбейт Европага барган балдар ошол жерден айлык алгандан кийин. Бул деген туура эмес да. Лучше анан көрө ошо балдарды бияка тартып, биздин немебизди дагы угуп көйгөйүштү. Сыйлап келип койбойбу? Президентпи, Акылбек Жапаровпу, же эл өкүлдөрү ушунча элдин немесин укканга мүмкүнчүлүктөрү жокпу? Депутат болгончо өлүп кетишет демелеп. Тез антеш деп обещать этип. Келишсин, келбесе анда, келе албаса биз басып бараланда. Biz bugün erte menen gelgenmiz. Erte menen sarkı çayızdı içip gelgenmiz. Bugün ele çeçsin. Çeçe durgan adam bugün çeçet. Sebebi degende bizden Trafkom'dur. Bir aydan beri kayrılat. Biz kança jolu kayrılуу kıldık. Bir cevap bolgon jok. Biz bugün ele duru ele çeçeyli. Biz hiç kanday provokasiyası jok ele sekin jöyjürüş kılıp ele jogorku kengешке baraylı. Biz oşolordu şaylaganбыз. Biz Dakar sale ошол бүгүн жообун алайлы. Bir aydan beri bayылы башка сүйлөп аттык эле, эми эле бир ортолуктан башка сүйлөп атасың. Андайың туура эмес да. Туура эле сүйлөп, биз бүгүн эле жообун алайлы. Азыр ушу мындайча айтканда мен ачык эле айтайын, ишкерлер 50-60% бюджетти түзүп берип атат. Эми баягы кумтөр деген өзүңөр билесиңер. Башка нерселерди мен айтпай эле коеюн. Бирок бул жерде мындай ишкерлердин ишин дагы өнүктүрүш үчүн, ушто бюджетти көбөйтүш үчүн бизге условия, шарт түзүп бериш керек. Ошол шартта мына азыркы биздин чыгып аткан туура эмес чийки кодекс налоговый, мындайча айтканда салык кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирип атат. Ушул жерде ошол өзгөртүүлөр, толуктоолор туура кирип, элдин чөнтөгүнө сок урбай тургандай, элди жумушсуз калтырбай тургандай, жана ошондой эле элге иштөө шартын жана ошол налогту мындайча айтканда чөнтөгүнө жараша төлөй турган шарт түзүп берсе, биз иштей беребиз, налогун да төгө беребиз. Biz налогтан качпайбыз. Эми хотя бы депутаттар келип, биз уктук. Эртеңки тиги законду каралганда сиздин эмеңизди, оюңузду, мнениеңерди учитывать этебиз деп айтса, анан тарап кетет элек. Анан могу жерде магазинчилер уже 8-чи митингке чыгып атат ушу мененчи. А магазинчилер бир 50-60 100дөн ашык чыкса деле, ой 10 киши эле келиптир. Ой чыкпайсыз аларга деп баягы элди эметкендей да баягы сыйлабагансыздык болуп атат. Эми ушунча эл чыккандан кийин сыйлап келип, хотя бы эл менен жолугуп коюш керек да. Булар эмне кайра шайланбайбы? Ошо өйдөн кетип калабы? Же өзү шайлап койгонбу? Болду, пожизненно шайлап койгонбу? Биз деген ошо тиги шайлоочубуз да, биз деген шайлоого катышабыз. Эртеңки күнү биз баягы жүзү жарык болсун деп деле келбейби? Ошо элди сыйлабайбы? Мен ушинтип ойлойм. Баягы ушу жерде результат чыгарып кетейли. Бул жерде политика эмес, биздин деген оокатыбызды коргоп атабыз бул жердечи. Мен, например, кичинекей магазинчимин. Мен деген бир семьяны багам. Анан кийин ошо жерде бардыгы чынында баягы семьяларын баккандар. Анан ушул жерде биз элбиз. Эл менен биз элбиз. Ошо келип, элин сыйлап, жолугуп кетсин. Биз деген политиканы сырткарыбыз. Мен ушундай деп ойлойм. Биз деген только магазинчибиз, биз содагербиз, карапайым элбиз. Данный момент. Эчтеке коммерческий дейтсиз, экономический дейтсиз. Данный момент отот. Sen 11 özün geçmez bilen. Bayke patent alыңыз, patent төлөңүз деп. Geçmez bilen. Je geçmez bilen. 11-ci bitirayım. Magazinge. Geç ölen. Arkadaşlar.